Саламатсыңарбы балдар, маанайыңар жакшыбы? Бул сүрөттөгүдөй эле биздин маанайларыбыз ар түрдүү болуп өзгөрүлүп турат. Ошого карабастан күн эртең менен турганда силер сөзсүз түрдүү эң жагымдуу жакшы маанайды тандап алгыла. Көңүлүңөр түшпөсүн, ар дайым күлүп жүрүүгө аракет жасагыла. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы фонетика жөнүндө түшүнүк алабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты жалпы фонетика жөнүндө түшүнүк алуу, алардын бөлүнүштөрү менен таанышуу жана сөзсүз түрдө өзүбүз дагы аларды кайталап көрүү болмокчу. Фонетика бул тилдин табыштык түзүлүшүн окутуп үйрөтүүчү илимдин бир бөлүгү болуп саналат. Фонетика грек тилинен алынган, бизче үн табыш дегенди билдирет. Биз бул табышты угабыз жана айтабыз. Ал эми ошо табыштарды тамга менен белгилейбиз дагы, аларды жазабыз жана көрөбүз. Табыш деген бул кулакка угулган айрым үндөр. Бирок балдар эсиңерде болсун, кулакка угулган айрым үндөр дегенибиз баардык үндөрдүн баары кире бербейт. Мисалы иттердин үргөнү, жан жаныбарлардын ар кандай чыгарган үндөрү же чагылгандын, жамгырдын үндөрү булар табыш боло албайт. Табыш бир гана адамдардын сүйлөшүүсү, ошо адамдардын сүйлөшүүсүнөн угулган үндөр гана табыш боло алат. Биз аны тамга менен белгилейт экенбиз. Табыштар жасоодо биздин органдарыбыз катышат экен. Ага дем алуу органдары, үн түйүндөрү, тил жана сөзсүз түрдө эриң катышат экен. Балдар, кыргыз тилинде 36 тамга бар жана 39 табыш бар. Эмне себептен 39 табыш экенине ушул сабакта токтолобуз. Жалпы үндүү табыштар 14, үнсүз табыштар 25. Эмне себептен тамгадан табыш ашып кетти десеңер, бул жерден созулма үндүүлөргө карайбыз жана үнсүз табыштардын ичинен Г, Ж жана К табыштарынын айтылышы менен катар 39 табышты толуктайт. Эми карайбыз. К табышынын биз айттык, табыш деген бул кулакка угулган үн жана адамдын органдары табыштарды айтууда катышат деп. Кана К табышына токтолобуз. Көнүгүү жана кагаз деген эки сөз айтууда. Көнүгүү деп айтууда биздин үн бийик көтөрүлдү, а кагаз деп айтууда үнүбүздүн тону түшүп айтылды. Демек, бул эки табышты берет экен. Ошол эле сыяктуу Г табышын карай турган болсок, көнүгүү, кагаз деп Гга экинчи сөздө басым жасап айтып атабыз. Жарыя жана журнал дегенде, жарыя дегенде Жга басым жасалып айтылып атат, а журнал бул Жнын жумшагыраак түрүндө жумшак болуп угулуп айтылып жатат. Мына ушул себептен кыргыз тили 39 табыш менен толукталат экен. Дагы да табыш менен тамгалардын өзгөчөлүгүнө токтолсок, бул жерден Ё, Ю, Я тамгалары табыш катары саналбайт. Анткени И, табышынан, Ё, И, О табышынан, Ю, И, О табышынан, Я, И, А табышынан түзүлгөндүктөн булар табыш катары саналбайт дагы, тамга катары гана саналышат. Ушул эле сыяктуу ажыратуу жана ичкелтүү белгилери дагы табыш катары саналбайт, анткени булар биздин кулагыбызга угулбайт. Ошол себептүү булар тамга катары белгиленип, бирок табыш катары белгиленбейт. Жалпы табыштар үндүү жана үнсүз табыштар болуп бөлүнөт экен. Анын ичинен үндүү табыштар тилге карай жоон ичке, жакка карай кең куш, эринге карай эриндүү жана эринсиз, айтылышына карай кыска жана созулма болуп бөлүнөт экен. Үнсүз табыштар жумшак, каткалаң, түгөйлүү, түгөйсүз жана уяң деген түрлөргө бөлүнөт жана булардын ар бирине кийинки сабактарда токтолобуз. Бүгүнкү сабактан жакшы маалымат алдыңар деп ойлойм. Дайыма күлүп жүргүлө, жылмайган силерге жарашат. Анда тапшырмага көңүл бурабыз. 205 жана 212 көнүгүүлөр. Ал 205 көнүгүүдө берилген сөздөрдү аласыңар. Кыш деп жазып алган соң, кыш 3 тамга 3 табыш, суук
4 тамга 3 тыгыш, анткени созулма үндүүлөр бир гана тыгышты берет. Мына ушул сыяктуу кылып ар бир сөздү талдап чыгасыңар. Ал эми 212 көнүгүүнү болсо көп чекиттин ордуна жоон жана кичке үндүүлөрдү коюп сөздөрдү толуктайсыңар. Кийинки сабакка чейин саламатта калгыла.